Рахмат, урматтуу Бакыт Сандыкович, мен сизге бир канча суроом бар. Биринчи, ушул Конституциялык кеңеш менен укуктук статусу кайсы конституцияда, кайсы мыйзамда, кайсы регламентте көрсөтүлгөн? Өзүнчө мыйзамы жок. Анда өзүнчө мыйзамы жок болсо, бул мыйзамдуу долбоор эмес экен да. Экинчи суроо. Өткөндө бияка келгенде, ошол жумушчу топтун жетекчиси Бөрүбашев Мырзаминтов айтты. Биз 96 деди го, мүчө болчубуз. Дайым катышканы 30 мүчө катышты деди. 30 мүчө. Кыргыз эли 6,5 миллион ел. 6,5 миллион элдин атынан 30 адам конституцияны иштеп чыгууга канчалык укугу бар? Урматтуу Каныбек Капаш, эми сиз айткан урматтуу Бекбосун Ишенбекович Конституционный кеңеш менен төрагасы сизге жооп берип, 30 дегени менен ооз эки болуп атабы, бирок ошол акыркы Мейл 30 эмес, 32 болсун, же 38 болсун. Биз 6,5 миллион элбиз да. 6,5 миллион элдин атынан кантип 30 эксперт конституция жазалат? Каныбек Капаш, эми мындай тагыраак болсок, эли өзгөрүп атат. Жанагы мен айтып кеткен 80ден ашуун депутаттын дагы укуктарын сыйлап, мен жооп берип атам. Туура түшүнсөңөр. Жанагы Каныбек Капаш, сиз айткандай Бекбосун Ишенбековичтин протоколу бар, жыйынтыгы чыккан акыркы заседаниянын жыйынтыгында 68 Конституционный кеңеш менин мүчөсү кол коюп берген. 68 болгондо ошондо 100 000 адамдан бир киши катышыптыр да. Ошол легитимдүү болобу? Каныбек Капаш, сизди дагы чакырганбыз. Жанагы 3 айдан бери иштеген площадкага келип, анда мындай суроо. Бүгүнкү айткан суроолорду бериш керек болчу. Анда мындай суроо. Ош областында, Баткенде, Жылсы көлдөн нарында талкуу болдубу? Региондордон мен жана айтып келбедимби? Конституционный кеңеш менин курамы да көбөйүп, региондон келген катышкан кишилер бар. Эми анын протоколдун баарын көтөрсө болот. 1000ден көп сунуш түшкөн. Бул региондордо талкуу болбогондон бул Бишкектен конституция болуп калат. Эми конституциянын бөлөк бетин айтпайын, биринчи эле бетинде 8 ката жүрөт. Сиз ошону түшүндүрүп берсеңиз. Биринчи, укуктук үстөмдүүлүгүнүн, адилеттүүлүгүн, укуктуулугун деп кыргыздар сүйлөбөйт, адилеттигин деп сүйлөйт. Же сиз адилеттүүлүгүнүн, укуктуулугун деп сүйлөйсүзбү? Анан ушу менен Бириккен Улуттар Уюмуна барабызбы? Экинчи, табият менен таттуу мамиледе. Таттуу мамиледе адам менен адам болсо болот. Табият менен эри шаркак мамиледе болот. Жить гармонии с природой. Табият менен таттуу мамиле деген кыргыздын бүт сөздүгүн караңыз. Юдахинден, Карасаевдин таттуу мамиле деген сөз жок. Демек сиздер кыргыз тилин шылдыңдап атасыңар. Үчүнчү, сиз кантип түшүнөсүз могу сөздү? Негизги биринчи беренеде Кыргыз Республикасынын элинин атынан президент жана жогорку кеңеш гана чыгууга укуктуу. Чыкканда каяка чыгат? Эшикке чыгабы, бакка чыгабы, космоска чыгабы? Сиз кандай сүйлөйсүз? Рахмат. Каныбек Капаш, эми сиз аябай тил жагын аябай чоң адиссиз. Мен жана дагы тактап кеттик. Бул конституционный кеңешмеге адистерди бекеринен кийирген эмес. А жерде лингвист мына көчөгүнө мен Каныбек Капаш, мен жооп берсем болобу аягына чейин? Суроо берген соң. Мен жооп берип атам. Ошол кол коюлган редакцияда лингвисттер иштеген. Юристтер, мен мисалы юрист эмесмин, лингвист эмесмин. Бирок ошону бекеринен конституционный кеңешмеге адистерди бекеринен кийирген эмес. Бир киши жазып коюп эле конституцияны көтөрүп жүрбөдүкпү? Ага деле баш ийип. Эми ал жерде 100 киши, анда чакыргыла бияка 100 кишини сурап алгыла. Мен лингвисттердин ордуна айта албайм кандай смысловой нагрузкасы бар. Көчөгүнү мен комитеттен жооп бердим. Урматтуу Каныбек Капашевич. Лингвистический экспертиза өтүп, ооба, жанагы орфографический, стилистический өзгөрүүлөрдү оңдоп, бирок смысловой нагрузка өзгөрүлбөйт деп. Сиз азыр алып келип сөзгө такап атасыз. Мен лингвист эмесмин. 10 секунд. Бөрүбашев жетектеген жумушчу комиссиясынын статусу жогорку кеңештин статусунан жогору болобу? Бизди эл шайлаган, президент эл шайлаган. Эгерде биз өзгөртүү киргизе албасак,
лингвистика читайсыз, ушундай кыргыз тилинде чала, елегей, кыргыз тилин мазактоо менен жазылган конституцияны сиз элге кантип сунуш? Урматтуу Каныбек Капашевич, мен айтып отурам, мен азыр ушундай ощущение болуп атат. Ушул конституцияны мен жаңгыз жактабын. Мен айтып отурам, 80 депутаттын укугун сыйлаш керек.